Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Rasulillah. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам намазындай намаз болу үшін төрт нәрсе көңіл бұрышымыз керек. Алғач сіз менен біз намаз Аллаху акбар дегенден баштап саламға чейинки кайсыл кыйм аракеттер, кайсыл сөздөр парыз, важип, сүннөт, мустахаб екен билүүбүз зарыл. Экинчиси шашпастан тажвид менен. Мисал үчүн руку саждада эң азы канча тасбих айтабыз? Фих китептер боюнча 3 деп келет. Ал эми орточосу канча? Орточо 5 жолу, толугураак 7 жол тасбихтерди айтсак жакшы болот. Эми толугун ала албасак да жок дегенде орточого амал кылсак өтө сонун болот. Куран окуганда да шашпай тажвид менен окуу керек. Пайгамбар саллаллаху айткан масалхан салат хаятуху, кимдин 5 мал намазың болсоң жашоосуң бол, ким намаз кыласаң жашоосу кылат дейт. Андыктан намазыбызды тургузуу үчүн ушул 4 нерсе көңүл бурат экенбиз. Алгач эмне дедик? Кайсы кыймылар, аракеттер жана кайсы сөздөр фарз, важип, сүннөт, мустахаб анысын билүү. Экинчиси шашпастан тажвид менен. Үчүнчүсү болсо эки сажда, биринчи сажда барып анан отурабыз, экинчи сажда барабыз го. Ошол эки сажданын ортосунда бир аз отурганда, жок дегенде ушул эки отурушта Алла мени көрүп турат, угуп турат, билип турат деп сезимди жүрөккө алып келишибиз керек. Төртүнчүсү эмне экен? Маанилерине, маанисин окуп, мындайча айтканда, окуп жаткан сүрөлөрүңүз, окуп жаткан аттахия салаватыңыздын маанисине дагы бир кызыгып, эмне көңүл бурсак жакшы болот. Пайгамбар намазындай намаз болуу үчүн мына ушул 4 нерсе көңүл буруп, амал кылып, түшүнбөсөк сурап, молдолордон, илимдүүлөрдөн алып намазыбызды тургузууга Аллах таала ар бирибизге 5 мал намазды өз маалында такай тургузууга насип эткен болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.